Assalamu aleykum устаз. Курандагы эң үмүт берген аятты айтып бериңизчи дейт. Эң мындай адамды үмүттөндүргөн, мындай жакшы амалга себеп болгон. Чында шыктанта турган, эрденте турган, дем бере турган көп 3 түрлүү аят менен жооп берсек болот. Биринчиси. Сиз ага маани бербейсиз, бирок бул эң биринчиси. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мээримдүү жана ырайымдуу Алла Тааланын аты менен деп Курандын башында, ар бир иштин башында айтып атканыңыз, мунун өзү эң Курандагы үмүт бере турган аят болот. Бисмилла негизи аят болуп эсептелет Ханафи мазхабта. Малики мазхабта гана табаррук үчүн келген дейт. Алардан башка 3 мазхабта аят дейт. Болгон имам Шафии, имам Хамбалилер Фатиханын биринчи аяты, кийин калган 113 сүрөнүн биринчи аяты дейт. Ханафи мазхаб жок дейт. Куран илиминде айтат, бул Куранда келдиби, сахабалар жаздыбы? Курандагы жок нерсени жазбайт эле. Курандын ичинде бисмиллахир-рахманир-рахим тур. Бул аят болот, бирок Фатиханын биринчи аяты эмес, кийинки сүрөлөрдүн биринчи аяты эмес, бал хия аятун тамматун унзилат лил фасл байнас сувар. Толук жекече бир аят, максаты эки сүрөнүн ортосун ажыратып келүү үчүн түшкөн аят дейт. Бисмилла түшкөндө биз Фатиха менен Бакаранын айырмасын билдик. Бакара менен Али Имран, Нисанын айырмасын билдик деп айтам. Куран. Демек Курандагы эң үмүт бере турган аят бул Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мээримдүү, ырайымдуу Алла Таала менен деп атат. Калган экөөсү после азаны. Курандагы эң үмүт берген аяттарды айтып бериңизчи. Биринчисин айттык, бул Бисмиллахир-рахманир-рахим дедик. Анда көп нерселер бар, эми азыр убакыттар болуп атат. Экинчи аят бул жанагы аят болот. Инналлазина қалу раббуналлаху сумма истақаму. Бирок жөн эле курулай үмүт кылбаш керек. Адам себебин аткарып туруп үмүт арта турган болсо, Кудайдын сыйлыгы болот. Пендеден аракет, Кудайдан берекет деген маселе бар. Инналлазина қалу раббуналлах. Бизден жаратуучубуз Аллах деп иман келтирип, сумма истақаму кийин шариатка түлкү сымал тийип качпай бекем турса, татаназзалу алейхимул малаика. Аларга өлүм алдында периштелер түшөт. Суук кебете менен эмес, эң жакшы, жакын көркөмдө жумшак периштелер түшөт дагы, жумшактар изде сүйлөшөт. Алла тахафу, коркпогула деп. Алдыдагы могул өлүмдөн, кабыр жашоосунан, кыяматтагы оор абалдан, тозоктон коркпогула. Вала тахсану, кыжаалат болбогула. Хузн, кыжаалат болбогула. Неден тафсира ээлери Имам Табари, Ибн Касир чоң-чоң алымдар айтат, артыңардагы бала чакыңар, байлыгыңар, ата-энеңер, аялыңар, бала чакыңардан кыжаалат болбогула. Ва абширу бил жаннати аллати кунтум туадун. Аллах Таала Куран-ы Каримде жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям уада кылгандай бейиш менен сүйүнчүлөнгүлө деп жанын алуудан алдын бейиштеги ордун көрсөтүп туруп анан момундардын жанын алат. Нахну аулияукум фил хаятуд дуnya ва фил ахира. Биз периштелер бул дүйнөңөрдө дагы, кабырда дагы, акыретте дагы биз силердин жакыныңар болобуз. Кабырда